Бишкек шаарында кечки саат 16:00 каратта 60% электр энергиясын берүү жолго коюлду. Шаардын калган аймактарына дагы жарык берүү аракети үзгүлтүксүз жүрүп жаткандыгын энергетика министрлигинин маалымат катчысы кабарлады. Буга чейин маалым болгондой, жарык өчкөн кезде Бишкек шаарынан лифтиге камалып калгандар көп катталды. Айрымдар 1 саатка чейин лифтиде калып кеткендигин 7-каналга дагы кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 500гө жакын чалуу келип түшкөн. Бишкек лифт ишканасы чакыруулар абдан көп болгондугун, ыкчам топ 45 көп кабаттуу үйгө Спасибо большое. Все, бабушка выходит, апа, дорогая, все, слава Богу, спасибо всем. Спасибо, все, всем спасибо. Аварийный службабызга 16 заявка түштү. Бул 16 заявкадан башка дагы лифтерлордун өзүнө түшкөн заявка да болду. Бул заявкалардын баарын өзүнүн убагында лифтерлор жетишти, биздин аварийный службада жетишти. Эвакуация эми бир 10-15-20 мүнөттүн ичинде жасалды. А биз болсо 25 мүнөттүн ичинде жетип бардык. Бирок жараныбыз жакшынакай эле туруп чыгарып алдык. Жол чырактар өчкөндүгүнө байланыштуу жол тыгындары дагы катталды. Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы азырынча авариялык фактылар катталбагандыгын, бирок кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштөөгө аргасыз болушкандыгын билдирет. Электр энергиясынын күтүүсүз токтоосунан улам Бишкек ТЭСте дагы программалык мүчүлүштүк кетип, убактылуу жылуулук берүүдө көйгөй жаралды. Коңшу Борбор Азия энергосистемасында, бирдиктүү энергосистемада мындай нештатный ситуация биринчи жолу болуп атат. Ар бир өлкөнүн энергетиктери иштешип атат. Бири-бири менен тыкыз байланышта, ар бир минута тыкыз байланышта иштешип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай буйруза мына азыр электроэнергияны жалпы Кыргызстанга бергенден кийин, конечно, багы бул жерде скачок болот, башка болот, ар кандай мүчүлүштөр болуп калышы мүмкүн. Ошолорду толугу менен Кудай буйруза мен ойлойм, ушу кечки түнү менен иштеп, бардык режимдердин алатка кылабыз. Электр энергиясы бир эле Кыргызстанда эмес, коңшу Өзбекстандын бир нече ири шаарларында, Казакстандын түштүк тарабында дагы катталды. Жарыктын өчүшүнө Борбор Азиялык энергошакекчиден чыккан авариялык абал себеп болгон. Физика боюнча потеряларды аз кылабыз десек, илгерки Союздун убагында эле бир эле шакекчеде иштегенибиз Казакстанга да, Өзбекстанга да бизге дагы ыңгайлуу. Анан пайдалуу да. Ошон үчүн саясаты жок энергетиктер мына быйыл иштей башташкан. Былтыр дагы иштеген ошентип. Мына буюрса азыр авариянын кесепеттери билингенден кийин кайра эле иштей башташат. Буга эч ким запрет берген жок. Азыр инженердик коопсуздук боюнча эле ар бир өлкө өзүнчө иштей баштады. Тактай кетсек, буга чейин интернетте айтылгандай Токтогул КЭСинде деги эле Кыргызстанда эч кандай авариялык абал катталган жок. Учурда Кыргызстан электрошакекчеден сырткары өздүк күчү менен бүт аймакты жарык менен камсыздоо аракетинде. Министр өлкөнү электр менен камсыздоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деди. Азыр биз Датка Кеминдин өзүбүздүн энергокальциосу менен бардыгын баштаган болуп атабыз. Мүмкүнчүлүктөр бар, мүмкүнчүлүктөрүбүз толугу менен бар. Мен дагы бир жолу ушу элибизден, сиздерден, урматтуу журналисттер, суранып кетет элем, паника кылбайлы, бардыгы Кудай буйруза энергетиктер штатный режимге алып чыгат. Ал эми авариянын себептери азырынча айтыла элек. Атайын эл аралык комиссия түзүлүп, андан соң гана бардык чыгымдар эсептелинип айтылаары маалымдалды. Жылдыз Капарова, Темир Избасканов, 7 канал, Бишкек.